Мына караңызчы, бу жакта Караколдун роддомдо бир кыз каза болуп тур. Каракол шаарынын төрөтүүндө 18 жаштагы кош бойлуу келиндин кырчындай кыйылган өмүрү коомчулукта муңайын кабалга кептеди. Дарыгерлерге наразычылык айтылган видео интернет айдыңында тарап, социалдык тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкууга алынууда. Могу Караколдун роддом врач. Каза болгон келиндин туугандарынын айтымында ал кош бойлуу кезинде дени сак эле жүргөн. Төрөтканадан аман чыкпай калганы күмөн ойлорду жаратып, мындан улам дарыгерлер шалакылык мамиле жасады деген жүйө келтиришүүдө. Вот жашынакай эле төрөгөнү барган болчу. Бул 2 күн толготуптур роддомдончу. 2 күн толготуптур. Толгосунан мамасы 2 күн какшаптыр. Кесарево кылгыла депчи. Жок, биз американский метод менен төрөтөбүз деп ушинтиптир. Ошентип болгой коюптур. Бул эмеси кровотетипти тону түшпөй, анан ошо тонун кыргатышыппы, ушундай болуп, анан тиги венасын кесиштир. Врачтарчы кесип алышып, кровотетип. Вот көлдүн биздин айылдын жарымынын көбү ошол жака барды, кан бергени кичинекей эле кызды алчы. Анан ошентиптир. Анан мындай кровотечениясы токтобой, маткасын алышыптыр, денесинин баарын бырчылап кесишиптир. Бул 2 күн комада жатты, бакуш сиңдимчи. 2 күн комада мындай эле кичинекей эле кыз болчу, бакуш десе. Кызын жыттабай кетти да. Кызы төрөдү, кызы тирүү калды, кызын жыттабай кетти. Кыздын бир жытына болуп кетти да. Маселеге байланыштуу энелердин пикирин угуу үчүн микрофон сунганыбызда мындай көрүнүш Кыргызстандын ооруканаларында көнүмүш адатка айланып калды деп нааразы болушту. Мен өзүм Караколдо да төрөгөм, көлдөн болом да. Анан ооба негизи немелерге мамилелер аябай жаман болчу да, персоналдынчы. Мындай карабайт эле, мен өзү кесарево менен төрөгөм да, мына ошо кызымдычы. Анан мен 2 сааттан эле колума берип койгон да. Анан мага мисалы жаккан эмес, ал жактан төрөгөнчү. Лучше мындай акча төлөсөң да нормальный жерден төрөгөнү эле оң экен да. Сонун негиз төрөдүм. Сонун кабыл алышат. Акча менен барыш керек бирок. По-любому акча менен барыш керек. Анткени акча жок барсаң карабайт. 17 миң менен эгиз кызды төрөдүм. Кайсы жактан? Республиканский роддомдон. Роддомдо көбүнчө жакшы карашпайт негизи, чынын элечи. Мен дагы өзүм ушул кызымды төрөгөм да, ушул кичинекей кызымды төрөп бүткөндөн кийин сүйүнчү бербейсиңби деп медсестралар ушинтип мени төрөгөндөн кийин карабай коюшкан. Ошентип өзүм залда где-то 3 сааттай жатып, 3 сааттан ашык ошол родзалдын залында жатып, кийин 4-саат дегенде смена алмашып бүткөндөн кийин башка палатага которушкан. Төрөм да жакында. Кандай кабыл алышат билбейм аны. Буга чейин акча берип эле төрөп келгенбиз. Любой жерде Акчасы жок эме кылбайт, кабыл алышпайт мисалы. Кирип барсаң деле бул жерге жерге жатып деле эметип калсаң деле баары акча алышат. По-любому акча алышат да, бүт эле баары. Акчаң жок болсо карабайт азыр. Киши өлүп атабы, эме кылып атабы, эчтеке эме кылышпайт. Таластын больницасына барганыбызда мени 7 айлык давление менен төрөдүң деп. Мен реанимацияда жатсам, келип сөйт өчүрүп коюп кетип калышкан да, врачтар толгото берсең боло берет сага. Анан кийин кайненем келди, мамам келди, ошондо гана анан чуркашып, анан эми ал нерсени айтпай эле койсо болуш керек деп айтам да, эми акча бергенбиз. 5 миң берди, анан кийинге врач келген болчу. Мен аябай 100% дарыгерлерден деп да айта албайм, жок дарыгерлердин күнөөсү жок деп да айта албайм. Болушу да мүмкүн, кээде ошондой бир калпыстык бирдеме болуп кетип да калат, аны деле мындай моюнга алыш керек да. Болбошу да мүмкүн. Менимче ошол врачтар күнөөлүү болушу мүмкүн. 18 жашта болсо опыты жок да. Билбейт эч нерсени, анан мындай айтып жардам берип дегенде, мисалы Россиядагы да андай поддержкалар жок да, врачтын народунан урушат да бул жактачы. Ошол врач деле күнөөлүү болуш керек. Эми 50/50 да болушу мүмкүн. Негизи азыркы учурда роддомдогу эмелерди караган деңгээл өтө начар деп айтат элем. Себеби бардыгы ошол кайра эле ошол коррупция акчага негизделип калган да. Дарыгерлердин бейтаптардан акча талап кылганынын бирден бир себеби айлык маянанын аздыгына барып такалат. Докторлук кесиптин бизнеске айланып баратканы өкүндүрөт дейт профессор медицина илимдеринин доктору Калдарбек Абдыраманов. Бир жерлерден бирөөлөрдүн фамилиясына кошулуп статьяларды, докторский диссертацияларды жазып,
күчкө салып өтүп алып анан кийин эми академик болом деп жүргөндөр бар да. Ошондой эле больницаларда главный врач болбосо ошо мен врач болом деп барып алып 3-кө 2-ге араң бүтүп алып барып алып ошол адамдардын өмүрүнө коркунуч жараткан врачтарыбыз да бар да. Кеп ошондой болуп атат да. Ал эмне үчүн ошондой болуп атат? Себеби реалдуу реформа жок. 30 жылдан бери реалдуу реформа болгон жок да. Болсо мындай болбойт эле. Ага ким күнөөлүү? Биринчиден өкмөт күнөөлүү. 30 жылда канча 32 премьер-министр болду, ошолар жоопкерчилик алыш керек мойнуна. Реформа жасаган кишилер эмес, өкмөт жетекчилери. Себеби алар биринчи ошол реформа кандай түрдө болуш керек болсо, ага жоопкерчиликти ким алыш керек? Реформанын бири бүткөндөн кийин ошонун жыйынтыгын, отчетун алыш керек болчу. Жок, булар жөн эле кагаз жүзүндө реформа кылып коюп, мына жыйынтык ошондой болду. Экинчиден, биз врачтар өзүбүз да күнөөлүүбүз. Биз врачтар, мен ачык айтып коеюн, коллегаларым таарынбасын. Айланайын докторлор, врачтар, коллегалар, биз врач болбой калдык азыр. Да 70-80% жакшы врачтарыбыз көп, бирок көпчүлүгү ошол 20-30% врачтар врач болбой бизнесмен болуп калдык да. Учурда 18 жаштагы кызынан айрылган эне кара жамынып кызынан калган наристени багып жатат. Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы факты бирдиктүү реестрге каттоого алынганын билдирди. Саламаттык сактоо министрлигине байланышканыбызда иликтөө иштери бүткөн соң так маалымат берилерин айтышты.